Ушул тротуар бул жагы аман эсен эле түп түз келесиңер. Келип туруп эле мына дүкөнгө кирип кетесиңер. Тротуар менен эгерде автоунаалар жок болсо, түз эле Фаизага кирип кетесиң да, бу жактан келип. Мына здание мыйзамдуу экен. Бул здание мыйзамсыз. Бул здание мыйзамсыз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, ден соолук өмүр булагы демекчи, үй бүлөңүздүн саламаттыгына да кам көрүүнү унутпаңыз. Айдент медициналык борборунда стоматология, гинекология, урология, терапевтин андан сырткары балдарды сүннөткө отургузуу кызматтарын сунуштайт. Менин катталуучуларым үчүн 20% арзандатуу жана рентген кызматтары акысыз болот. Ошондой эле ишемби күндөрү гинеколог, жекшемби күндөрү терапевтин кабыл алуулары бекер. Айдент медициналык борборунун эшиги 24 саат бою сиздердин кызматта. Дареги текстилщик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3-корпус. Айдент. Ооруга асыл мекендеш. Тротуарды дагы биздин ушул чиновниктер келип, ушул жерге чейин салыптыр мына. Сизде бүгүн ыйгарым укук барбы протокол түзгөнгө? Бар. Протокол түзүңүз азыр. Мен сиздин толук сурооңуздун баарын тең жооп бергенге анчалык техникалык билимим дагы жок, компетенциям да анчалык уруксат бербейт. Мына бул жагы дагы узатасынан тротуар болуп келет. Тим эле тротуарга ушундай такап салышат да, бул кыргыз ушундай калк экенбиз. Мындай тротуарга чейин келет да, мына ушул тротуардан кичине мындайраак кылсак биз не болуп калабыз билбейм. Бирок шу жерге чейин такаш керек да мына. Эми мына тротуарды го жептир мейли. Монча тротуар, бул жагы тротуар болуш керек эле. Бул жагы жолго чыгып кеткенин карасаңыздар. 1, 2, 3 метр мына. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Саламатсыздар урматтуу көрөрмандар, биз азыр Бишкек шаарынын Ленин районунда Тагырагы Лушкина көчөсүндө турабыз. Буга чейин бир аз тротуарга чыгып кеттир деген берүүлөр чыгарчу элек. Азыр эми бүгүнкү чыгарылышта тротуарды ээлеп алыптыр, тротуарды басып алыптыр деген акыбалды ачып берген турабыз. Эмнеге десеңиздер, бул көчө өзүңүздөр көрүп турган кадимки эле Бишкек шаарынын Ленин районуна караган Лушкина көчөсү. Ушул тротуар бул жагы аман эсен эле түп түз келесиңер. Келип туруп эле мына дүкөнгө кирип кетесиңер. Анан азыр нар жагында эшик бар бекен, жок бекен? Өздөрүнөн сурайбыз. Бул жерден анан келесиң дагы, бул жерден аттап өтүп, анан бул жагынан келип, мына караңыздар. Аркы жагыдагы тротуар келип туруп, мына үйгө, мына ушу эки үй бүгүнкү күндө тротуардын үстүндө экен. Бүгүн дал ушундай мисалдарды шаардын ичиндеги көрүнүштөрдү сиздерге айтып, көрсөтүп, ошол эле учурда ушуларга уруксатты ким берген, ушуларга ким көз жумуп отурат, анын баарын ушул жергиликтүү чиновниктерге барып, маселени кабыргадан коебуз. Азыр өзүнөн сурап көрөлү, ушул магазиндин ээси. Саламатсыздарбы? Аты Сулукбек. Магазиндин кожоюну ким? Мен. Эжеке, бул жактан эшик ачып койсоңуздар жакшы болмок экен. Неге? Тротуар менен келип туруп, бурулбай эле бул жактан ачып чыгып кеткенге. Жок, бул биз мурда сатып алган боюнча ушундайча жердин өзү чертожчу. Урматтуу айдоочу, автоунааңызды оңдотуу муктаждыгы жаралып жатса, анда сиз автоунааңызды устага алып баруунун кажети жок. Кадимки кол телефонуңуздан автомен тиркемеси аркылуу автоунаа усталарынын түрлөрүнө, тажрыйбасына, өзгөчөлүктөрүнө карап, сиз автоунааңызды каалаган жерден оңдото аласыз. Ал үчүн автомен тиркемесин Android колдонуучулар Google Play'ден, iPhone колдонуучулар App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот.
баса курулуш баштап ширетүүчүлөрдү издеп жүргөн мекендештерибизге дал ошол жогорудагы тиркеменин иштөө принциптериндей эле ширетмен тиркемеси жардамга келет. Ширетүүчүлөрдү ширетмен тиркемесинен табасыздар. Кененирээк маалыматтар менен төмөндөгү Instagram баракчадан, ошондой эле сайттан тааныша аласыздар. Жок, бул жактан эшик ачып койсоңуздар болобу, негизи чыгып кетсе нары. Нар жакта жол жок да, неме, жер жок. Азыр мындай келатып урсап сизге мындай көрсөңүз өзүңүз. Могу жерден кантип эле ушул тротуарды мурда сиздерге сатып мындай. Жер ушу бойдон чертеж чегилип калган да, бизде документ бар. Ушундай көрсөтсөңүздөр болобу? Көрө алам. Документтеби? Тротуарды ушул жерге чейин эле салыптыр да? Эмеде бул биз жол түшө элек убагында сатып алганбыз да жерди. Түшүнүктүү эже, көрсөк болобу? Бир көзүбүз менен көрсөк жакшы болот эле. Мына караңыздар. Тротуарды дагы биздин ушул чиновниктер келип, ушул жерге чейин салыптыр мына. Тим эле такаптыр могу жерге чейинчи. Түп-түз кылып, жылчыксыз келип туруп, ушул жерге чейин койгон. Булардын логикасы эмне дейм да, ушул мэрия, урматтуу мэрия. Мындай өзүңөргө күлкү эмеспи ушул? Келесиңер дагы тротуарды ушул жерге чейин коюп койгонсуңар. Не, бул жактан келген адамдар ушул жерге чейин келиш керек. Андан ары жол жокпу? Же андан ары, муну андан ары келип могу жерге коюп коюптур мына. Атайын. Бул өтө эмне деген гана акыл, эмне деген гана бул чыгармачылык да, мындай. Буну эми ушул жерден аттап өтпөсүн деп, анан шуну коюп коюштур. Бул жерге чейин тротуарды салышыптыр. Анан бул жерден секирип өтөт экенсиң да буякачы. Мынакей. Мектеп окуучулары да бул жактан өтүп келатат. Кадимкидей эле жолду, тротуарды элеп алышкан. Саламатсыңарбы кыздар? Бир микрофон сунайын эми сиздерге. Буякта жашайт окшойсуздар. Окуйсуңарбы мектепте? Студентсиңерби? Кайсы окуу жай бар буякта? Атым Улукбек. Сиздикичи? Тахмина. Тахмина, азыр сиздер келатып туруп, бул жакка өтүп кеттиңиздер да, эмнеге? Буякта тротуар жок турбайбы? Бул тротуарга түшүп алайын дедиңиздер да? Ооба. Кооптуубу? Күндө өтөсүздөрбү жерден? Ооба. Эмне деп айтасыздар эми буга? Билбейм, бул жакта болгондон кийин жолдун аркы бетинде деле болуш керек да. Жок, тротуар коюлуш керек. Ооба, мисалы могу жак тиги жак башталып келип, бул жакта жок, анан кайра тиги жактан башталып атпайбы? Жаман окуялар болгон жокпу бул жерден? Мындай сүзүп кетип, тебелеп кетип уккан жоксуздарбы? Көп эле болот негизи. Бу жерден? Негизи ушул жерден, биз негизи жакта окуйбуз да, авиационныйдачы, анан ал жактан болсо көп эле биздин студенттер, бизде окугандар, көп эле авария болуп жатып чыгышты, больницага. Ооба. Мынакей, рахмат сиздерге. Мына урматтуу көрөрмандар, бул жактагы окуу жай дагы бар экен, ошол эле учурда мектеп дагы бар. Анан монтип эки жакты карап, абайлап өтөт экенсиң бул жерден. Алаңдап. Мынакей. Азыр документин көрсөтөм деп атат. Мынча болду эми, мындан түз эле нар жакка жол кылып койсо, жок дегенде ошондой кылып койсо болмок да өзүчө. Мындай келип туруп, магазинден соода кыласың дагы, нары чыгып кетесиң. Нар жактан келатып, магазинден соода кылып, бери чыгып кетесиң. Ошондо соодасы да жакшы болмок негизичи. Кичине эшик ачып койсо, нар жагынан. Орто жолдо адамдар соода кылып өтмөк. Электр мамычасын монтип, бул дагы чыгып кеткен да. Ушул магазин үчүн мына ушул дагы чегиниптир. Мына бул жерден келесиздер, мына атайын бетондор коюп койгон. Мында жолду салганда да келет дагы, карасаңыздар, могу жерге чейин келип токтойт. Анан бул жерге чейин эч нерсе жок. Андан ары кайра уланып кеткен. Мына бул тарабынан карасаңыздар, келет, атайын тротуарды асфальт менен төшөшөт. Анан келип тротуар келет дагы, бул электр мамысына келип такалат. Муну дагы ушул жерге чейин жакшынакай түздөп койгон.
түп-түз кылып келип, анан бул жерден баштап тротуар жок. Бул тарабы келесиңер дагы. Могул жерден такалып атат. Эми бул электр чуалгалары илинген столбалардын линиясын караңыздар, бул жактан түп-түз турат. Мынакей. Бул тарабы түп-түз келген дагы. Анан бул жерден чыккан. Бул жактан чыгып туруп, кайра тетиги электр чуалгалары илинип турган столба жолдун четине отурган. Kim бар? Менимче адам жашабайт окшойт биягында. Бул жерге уруксат алгансыздар да? Ооба. Эмне тийиштүү документиңиздер бар? Бул жер өзүбүздүкү да, кызыл китеп боюнча. Ошол жер өзүбүздүн жерге салганбыз. Жеке менчик. Ооба, жеке менчик жерибиз. Кантип тротуар Үйгө жеке менчик салган. болуп калды? Бул жер салына элек болчу, жол. Жол курулу электе биз жерди алганбыз. Анан биз алып, магазин салгандан кийин жол түшкөн. Жол түшкөн аз эле болду. Бирок биз жерди алганыбызга уже 17 жыл болуп калды. Негизи 17 жылдан бери ушул жерде жашайбыз, ушул участокто. негизи мыйзам боюнча шаар мэриясы жол салып атканда, жалпы эле мамлекет жол салып атканда, тротуар салып атканда, эгерде тротуарга, жолго жолтоо боло турган жагдайлар болсо, ушул менчик ээси менен, мисалы сиздин кызыл китебим бар деп көтөрүп чыктыңыз да мына. Бул документиңизди магазиниңиз бул жер экен, Ооба. Демек, сиз менен жергиликтүү бийлик макулдашыш керек эле бул проблеманы чечиш үчүн. Макулдашып, анан сизден изятия кылып сот аркылуу бул жерди алыш керек эле. Анан мындайча айтканда сизден сатып алат мамлекет. Сатып алган жок. Сиз сатып алса бересизби? Жер берсе берем, жер жок болду. Жок, негизи эми бул шаардын эмеси да, мындай коопсуздук. Ал үчүн анда эмнеге мына жолду салып атат? Эмне үчүн анда мына тротуарды салып атат? Логикасы болуш керек да. Мисалы мына коопсуздукка жол бербеген жолду эмнеге салды анда? Деген суроо болуп атат да. Ошон үчүн бул жерден кадимкидей эле сизден сиз да күйбөшүңүз керек. Коопсуздук маселеси дагы коркунуч жарабаш керек. Бул немени тротуарды эме кылганда, жыл өзүбүздүн жерибизби же өкмөттүн жериби деген боюнча соттоштук. Анан бизде могу сот боюнча карап кызыл китепти. Сот чечими барбы сизде? Жылып кетипсиңер деди дагы. Биз могу жерден жарым метр жылып бердик. Кана жылган бир? Личный неме менен. Могу жерден болчу. Могу жерден могу заборду көрдүңөрбү? Ошол жерден могу жерге чейин биздин жерибиз эме болчу. Жарым метр чыгып кеткен экенсиздер, жарым метр кирипсиздер. Кирип бердик. А могу заборду немесин көрдүңбү? Ошолор турат, ушулар биздики болчу да, курган элек биз мурда жол. Алып таштабайсыздарбы? Жок дегенде ошол жерден өтсүн. Буну алып салайлы десек, баягы күндө эме жолду мешайт эме. Жолдун эмеси жарылып кетет деп алдыра албай койдук. Биз аракет кылдык, алдыра албай койдук. Эми буну бир эмеден сүйлөшкөнбүз могу эме менен. Алдыртып берем деген да. Квартальныйбыз. Эми ошол сементтерди алдырып таштасак, анан ошол жерге бир аз жол ачып беребиз деген, бирок ал дагы болгон жок. Аны дагы алып беришкен жок. Түшүнүктүү. Мына соттун немеси. Соттун чечими кана? Бул соттун чечими? Соттун чечимиби? Сүйлөшкөнбүз. Ооба, биз жарым метр соттун немеси боюнча жылып бердик. 0,75 Ошо жылып бергенмин ошо. сантиметр, длинасы 21 метр. Айткандан деле бир аз көбүрөөк эле жылып бердим. Бир аз эле жылып кеткен экен, жылып бердим. Мына ошол башка мен бир эме дей албайм. Азыр үйдө хозяин жок. Мен бир эме дей албайм, жумушка кеткен. Түшүнүктүү, рахмат эже макулуңуз. Жол салынып атканда, тротуар салынып атканда, жолго жолтоо болгон жагдайларды сот аркылуу изъятия кылып, анан жол салынат. Тротуар салып атканда тротуарга тоскоол болуп аткан моменттер болсо, аларды сот аркылуу, мисалы үчүн,
изоляция кылып, шаардын карамагына алып, анан ушул жолдор, тротуарлар салыныш керек. Дагы бир жогорудагыдай эле акыбал менен азыр Кубанычбек Маликов атындагы көчөдө баратабыз. Бишкек шаарында, ушул Ленин районуна караштуу. Мынакей, тротуар менен келатабыз, түп-түз. Жакшынакай жаңы былтыры ушул былтыркы жылы салынып бүткөн жол бул жер. Келет дагы могу жерде мындай ылдыйышка түшөсүңөр дагы жок. Тротуар каякта деген суроо. Келесиң дагы бул үйгө кирип кетесиң же ушул жерден токтоп каласың. Анан бул жерден кайра сен бул жакка чыгасың. Бул жерден чыксаң, бул жак өзүнчө бир автотоктоочу аянтча болуп калыптыр. Андан ары мына. Бул бөлүкчө сызыктын жарымына чыгып алып, монтип өтөт экенсиңер. Саламатсыздарбы? Уруксатпы бир мүнөт өткөрсүзгө? Атыбыз Улукбек. Сиздин атыңыз ким? Бактыгүл. Биякта жашайсыз, Бактыгүл? Жок, мен башка көчөдөмүн. Бияктан өтөсүзбү негизи? Бул жерден тротуардын жок болуп кеткенине кандай дейсиз? Туура эмес го? Жактан келаткандарга, бияктан келаткандарга тоскоол болот. Сизге окшош. Келин кыздарыбыз баласын коляскага салып алып. Ооба, тоскоол эле болот. Бизде тиги артта көчөдө деле Репинада тротуар жок, айла жок бул көчөдөн өтөбүз. Мынакей урматтуу көрөрмандар. Ийгилик, жакшы барыңыз. Жол салып атканда эң биринчи кезекте ушул коопсуздук маселеси турушу керек. Эмнеге Бишкек мэриясы ушул жолду салып атканда коопсуздукка эске албай, коопсуздук маселесин карабай туруп салып койду. Ушундай жолго тоскоол, тротуарга тоскоол болгон көрүнүштөрдү сот аркылуу чечип, эгерде булар буга чейин ушул мыйзамдуубуз, биздин тийиштүү документтерибиз бар, ушул генплан түшө электе бул жерди сатып алганбыз. Биз жерди алганда бул жакта жол, тротуар жок болчу. Биз келгенден кийин анан ушулар жолдор салынып баштады деген шылтоодо айтышы мүмкүн. Эгерде андай боло турган болсо, анда Бишкек мэриясы, ошол эле муниципалитет сот аркылуу бул жерди менчигине алышы керек эле. Менчигине алып, сот аркылуу бул жактын баасын баалап, анан сатып алыш керек эле. Ошондо булар дагы күйбөйт, шаар мэриясы коопсуздукка дагы жол берет. Мына бул жагы дагы узатасынан тротуар болуп келет. Тим эле тротуарга ушундай такап салышат да, бул кыргыз ушундай калк экенбиз. Мындай тротуарга чейин келет да, мына ушул тротуардан кичине мындайраак кылсак, биз не болуп калабыз билбейм. Бирок шу жерге чейин такаш керек да, мына. Тротуарга эли-эли алып келесиң дагы, анан келип туруп тротуар менен бул тарабынан дагы бул жака, бул үйдүн короосуна киресиң. Андан башка жака жол жок. Анан бул жакка өтөсүң бу жерден. Монтип алаңдап, анан бул тарабына өтөсүң. Ал тарабы дагы өзүңүздөр көргөндөй жанагындай акыбал. Эми бул жерге машина, автоунаалар токтотуп коюшкан. Караңыздар эми. Сиздер балдарыңыздар, кыздарыңыздар, ушу мектеп окуучулары кантип өтөт бул жерден тротуардан? Кары картаңдар, мындай мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар кантип бул жерден күнүмдүк оокатын жүргүзүп ары бери басат? Мынакей өзүңүздөр көргөндөй бул жер дагы ошондой, мына электр чубалгысы келип эле мына жерге түшүп калган, мисалы. Биякта жашайсыз Баксакал? Кайсы жакта? Бияктабы? Тротуар жокко, тротуар каякта? Бул жерден тротуарда арзанды болчу. Бул бери чыгып алды. Салам Магазин негизи бар болчу. Атым Улукбек. Мен 45 жыл болду бу жакта турганымга. Атыңыз ким? Атым Батырбек. Кайсы үйдө жашайсыз? 64. Бул жерден бала чакаңыз өтөт, каттайт.
Абдан опасный болот бул жер. Эмне дейсиздер буга? Бул магазин негизи илгертен бар болчу да өзү. Качан келдиңиз сиз буяка? Мен 80-жылы көчүп келгем бияка. Анан? Анан бизде жөн эле бир будка болчу да, посуда алган магазин болчу да. Анан бирөө сатып алып, анан оңдоп алышты да, кайра оңдоп алды. Негизи тротуар тиң менен кетчи, боголар да бери чыгып алды. Анан мейли мындай жалашып келгенде булар албай, бурулуп мындай чыкса аркы соседтер да бербей койду. Тротуар могу магазин артынан кетчи негизи өзүнүн мурунку Планы боюнча. планы боюнча. Ген планда бул жер тротуар деп көрсөтүлгөнбү? Буякта бар болчу. Училищанын балдары чыгат. Бул жерде магазин болгону ошо элдер жалоба этип иштетпей атат. Бирок артындагылар бери чыгып алган да. Аларга да жер жалко болуп, бири-бири менен аябай мындай чырдашып атат да булар. Анан боголар да чыгып алган бери. Негизи бул училищанын тигине. Чын эле мына жерден келип туруп, тротуар бурулуп кетип атат. Түп-түз келип, Булар уже эмек тротуар негизи мына буягына келген. артка чегинде. Мына ушундай келип, мына бул магазин тоскоол кылган. Булар чыгып алышкан. Ушундай да. Анан ушул, анан дагы бир көгөйдө аябай өйтүп атат да, Репинада балдарым турат. Репина. Такыр тротуар жок. Эки жанда тең жок. Баары чыгып алышкан, эл база албайт. Эл көп аяктан өтөт аябай. Репина көчөсүндөгү? Репина көчөсүндө ошо көңүл буруп койсоңуздар. Тротуар керек да. Бүгүн биз ушу тротуарларды басып алган баатырларды тартып атабыз да. Ошо мына басып алган, бул басып алды. Анан бери чыкты. Тияктан эме келди, ладно деп. Кыргызчылык кылып койсо керек да. Тияк түз эле кетти. Мен 64-тө турам. Бала чакам өзүм 45 Бул жактын ген планы качан түзүлгөн? Аны мен билбейт экен. Мен келгенде эле бул жерде магазин бар болчу. Демек, ошондо эле тосулуп беле? Ошондо бул магазинде булар жок болчу. Анын артынан кеткен тротуар. Кадимкидей эле болгон? Ооба. Бул магазин турган. Өзү закондуу турган. Посуда приемный магазин болчу өзү негизи. Жок, ошондо пункт болчу да. Анан магазинге айландырып алышты. Эми эл абдан коркунучтуу болуп атат. Негизи муну сот аркылуу соттошуп, изоляция кылып, анан мамлекет менчигине алып, берки ушунун ээсинен сот аркылуу кайра чыгымын төлөп бериш керек эле да. Ошентип атышат го, билбейм. Ошондо барып катышкан билбейм. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр Арча Бешик жаңы конушунда Күйүкова деген көчөдө турабыз. Мына ушул Күйүкова көчө бул жылга сай 1, жылга сай 2 деп бөлүнүшөт экен. Эми мындан көрсөңүздөр, тротуар кадимкидей бул жактан уланып келет, түп-түз келет дагы. Монтип жолго канча метр чыгып турганын көрүнөт эми мына. Тротуарды дагы эмес, жолду бүгүн тосуп алган. Эми азыр көчөнүн аркы бетин да бир көрсөтүп коелу. Урматтуу көрөрмандар, мына мектеп окуучулары дагы көчөнүн бул тарабы дагы ушундай. Монтип автоунаанын тилкесине чыгууга аргасыз болуп атышат. Бул жагы дагы чыгып кеткен. Кыздар, токтогула 1 мүнөт. Атыңар ким болот? Кудаш Абдылдаев, Элиза. Сенчи? Элина. Биякта жашайсыңар, э? Ооба. Күндө ушул жерден өтөсүңөр мектепке. Коркпойсуңарбы автоунаа жолуна тилкесине чыгып алгандан? Иногда коркобуз, иногда жок. Тротуар болсо жакшы беле? Ооба. Мынакей, жакшы баргыла мени, абайлагыла. Өзүңүздөр көргөндөй, көчөнүн бул тарабы дагы тротуар монтип желип кеткен. Анан бул тарабы да чыгып кеткен. Эми караңыздар, азыр бул жакта мына атчандар жүрөт, автоунаанын тилкесине чыгып. Ат үркүп кетсе эмне болот? Мисалы, эгерде тротуар болсо, ошол тротуар менен өтмөк. Эми мына тротуарды го жептир мейли. Монча тротуар, бул жагы тротуар болуш керек эле. Бул жагы жолго чыгып кеткенин карасаңыздар. 1, 2, 3 метр мына. Болжолду 3 метр көчө бүгүн монтип жок. Көчө жок. Муну ким тосуп алды? Буга эмне үчүн шаар башкармалыгы, мэрия эмнеге реакция кылбайт? Эмне үчүн бул жерден коопсуздукка көңүл бурушпайт деген маселе ар бирибизди ойлондурат.
Эми бул жакка жаңыдан курулушту баштап атыптыр бул коронун ээси. Мына көрүп тургандай курулуш иштери жүрүп атат экен. Менимче киши жашабайт окшойт бул жакта. Көрүп атасыздар, бул жактан азыр мектеп окуучулары дайыма ушул жерден каттап ары бери өтөт. Бул жагынан өзүңүздөр көргөндөй тротуар келип бул жерге чейин токтоп калып атат. Эми ошол эле учурда бул жагы дагы тосук болуп атат. Мына бул жакта карасаңыздар азыр жарандар чоң тилкеге өтүүгө аргасыз. Себеби баягы эле ушул тротуарды жеген биздин ушу элде бир жаман оору бар. Мынантип хан сарайларды салышат, анан барып тротуарды тосуп алышат. Мына бул жактан көрүп атасыздар, тротуар келип атат. Мына жарым метр тротуар дагы бизде жарыган эмес да. Карасаңыздар эми. Мына 1 метр. Ушуга чейин такап, ушунча эми чегераны ушул жерге чейин салса эле, корону ушул тротуарга такап эле мындай элдин жолуна тоскоол кылганда эле эмне пайда табышат дейм да. Ушу мындай биздин жарандар ушунан эмне табышат? Мына келет дагы тротуар. Бул жерден бүттү. Бул жагы дагы мына алыктан өтөсүң, анан кайра сен бул машина өтүүчү тилкеге түшөсүң. Мындан келип баягы эле өзүңүздөр көрүп турган тосмолор. Бет жол белгисин койгон. Бирок ушул жагы ушунан биягы желип кеткен. Негизи мынау электр чубалгылары тартылып турган жер логика боюнча муниципалитеттин жери болуш керек эле да. Мына караңыздар, бул жактан электр чубалгылары тиги жарандардын үйлөрүнө кирип кеткен. Ошончолук муниципалитеттин жерин жешкен. Алейкум ассалам. Ден соолугуңуз жакшы бек. Биякта жашайсызбы? Ооба. Улукбек атым. Сиздикичи? Сабырбек. Азыр бул жердеги тротуар боюнча эмне дейсиз? Эми ушул канча жылдан бери каралып келатат, бирок чечилбей жатат го. Качан тоскон муну? Ким тоскон? Канча жыл болду? Бул негизи күйүүккө жол жазалы электе эле бул участокко берилип кеткен да. Анан кийин бул жол жасалгандан кийин анан ушундай ошомойдон калган да. Бул негизи документальный деп атат да. Ким айтып атат? Сиз кайерде жашайсыз? Мен ушу. Сиздер буга чейин көтөргөнсүздөр? Муну көтөрүлгөн, канча жолу көтөрүлгөн бул негизи. Саматпы, бул үй сизге карайбы? Мына үй. Негизи жер тилкеси берилгенге чейин атайын ген план болот. Архитектуралык түзүлүшү болот. Социалдык объектилер болот, жалпыга тийиштүү жерлерди бөлөт. Анан кийин жерди бөлүп берет да. Логика боюнча, мыйзам боюнча. Эми ага чейин деле мына электр чуалгалары, столбаларды аныктаса керек эле. Же участоктарды берип коюп, элге жерди таратып коюп тургандан кийин Жок, андай болуш мүмкүн. мондай чуал килүүчү столбалардын баарысын койбойт да. Ооба. Бирок сен өмүрүң узун болсун. Рахмат аксакал. Жакшылык каалайм сага, ийгилик. Рахмат аксакал. Чоң рахмат. Ушундай анча-мынча элдин көйгөйүн чечкен киши дагы керек. Рахмат аксакал. Мен мага окшогон, мен сендей эмени интервью берген кишини мен жолуктара албай жүргөм. Рахмат аксакал. Бирок сага ыраазымын. Чоң рахмат. Биякта жашайсыңарбы? О, берде жашайм. Кайсы? Эмеде? Кутта, селекцияда. Рахмат байке. Чоң рахмат, мейли ийгилик. Чоң рахмат. Алтын не? Жигит, мен сени интернет. Болду аксакал. Болду. Шашып аттым мен аксакал. Сен мен бар го. Чында сага жолугуп калам деп көп эме кылып. Рахмат аксакал, мейли. Бирок сен өмүрүң узун болсун. Болду аксакал, колдойм. Ушу сендей жигиттер мага ушундай керек да. Анткени мен көп сүйлөгөн кишимин. Болду аксакал. Мугалим окшойсуз. О, сага окшогон жигиттер керек магачы. Рахмат. Ушул дегеле Кыргызстанбы, башка ушул көйгөйдү чечип койгон киши мен үчүн чоң ыраазымын. Ыраазымын сизге.
Ya. Мынакей машиналар менен автоунаалар менен аралашып эле монтип автоунаанын тилкесине чыгып алып өтөт экенсиң да. А бул жакта болсо өзүңүздөр көргөндөй тротуар. Бул үйдөгүлөрдөн да сурап көрөлү азыр. Бул үй кимге карайт? Салам алейкум. Сиздер карайбы бул үй? Саламатсызбы? Менин атым Улукбек, журналист менеже. Сиз бул үйдүн ээсиби? Мына тротуарга неге чыгып кеттиңиздер, ошону түшүндүрмө алайын дедим эле. Бул биздин өзүбүздүн чегибиз да, ушу тартылган да, эме боюнча. Сиздердин чек тротуардабы же кандай? Жок, бул жол тартыла элек болчу да. Анан бизге бөлүнүп, жолду аныктабай туруп эле жашоочуларга турак жайга жер берип койгон. Ооба, биз сатып алганбыз да бирөөлөрдөн. Бул участокты готовый бойдо. Азыр сиздердин биз уже бергендегибизден кийинки ужечи. Ошо уже эме боюнча. Жол жок болуп калмак экен да буяктан да. Китеп боюнча биздики. Өзүбүздүн китебибиздин берилген чегибиз боюнча. Ошондо жол жок, жер тилкелери берилип калыптыр да? Башында эле ошону берилип калган. Биз бирөөлөрдөн сатып алганбыз. Ыңгайсыз болбойсуздарбы азыр могу тротуардан жаш балдар, мектеп окуучулары карыгартаңдар? Болгону менен бизди мына уже андан кийин уже бул арт жагыбызга өтө турган жер жок уже. Биз бергенбиз полностью. Бергенден кийинкибиз уже. Мына жолдун коробусунун арт жагында уже жол жок. Биз буну билген эмеспиз да башында. Мындай экенинчи. Анан качан алдыңыздар? 2008-2007 алдык ушундай. Негизи мамлекеттик органдардан келип текшергенби? Ооба, текшерилип, анан кийин өзүбүздүкүн санап, анан биз антпесе мурун уже түшүп калган элек, заборлор түшүрүп, жакшынакай куруп калганбыз. Анан өзүбүздүн чегибизди бердик, мамлекетке тиешелүүсүн алат да. Түшүнүктүү, рахмат эже. Макулмуз. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр Сверлов районуна караштуу Салиева, Уркия Салиева атындагы көчөдө турабыз. Бул жер өзүңүздөр көрүп турган кадимкидей тротуар менен келе атабыз. Бул Советтер Союзунан калган могу арыктар экен. Бүгүн арыктар дагы жок. Жүрүңүздөр эми. Бул жерден келебиз дагы. Түп-түз келесиздер дагы мына жерден келип, мына ушул дүкөнгө такаласыздар. Бул жагында эшик бар. Бул жакка кирбейсиздер. Сиздер бул жакка өтөсүздөр эми. Бул жерден келип, мына атайын жашылдандыруу деген жер, андан сырткары тротуар деген маселе бүгүнкү күндө жок. Эми келесиздер дагы бул жерде 2 кабат имарат. Бул жер капиталдык курулуш болуп тургандыгы көрүнүп турат, көрсөңүздөр. Эми бул жактан караңыздар. Электр чубалгылары илинген столбалардын баарысы түп-түз келген. Бул жерден өтүп кеткен. Бирок могу жолдон эле бул жерге чейин мондай эмен курчаткалар таштаптыр. Эми сурап көрөлүчү бул магазиндин ээси. Саламатсыздарбы? Магазиндин ээси барбы? Каякта? Чалып бересиздерби бизге? Байланышып бере аласыздарбы кичпейлдикке? Сиз кимиси болосуз? Сиз сиңдиси болосузбу? Атым Улукбек менин. Сиздин атыңыз ким болот? Талайкүл. Талайкүл эже, мына капиталдык курулуш менен келип тротуарды, андан сырткары келип жашылдандырууну да ээлеп алыпсыздар да? Не документиңиздер бар? Мыйзамдуу элеби? Мыйзамдуу, бүт эле документ мыйзамдуу. Тиги фабрика жапканда биз мойле жер тосуп койгонбуз, а так ач десе ачып коебуз. Каерде ачып коесуздар? Тротуарда. Муну биз тротуар келип жок болуп калыппы? Жок болуп калып атат, тиги соседтер тоссо, анан биз бул жака эшик салып койгонбуз. Неге? Эми
өздөрү жабышты да. Жок, тротуар ушул жерден токтоп калабы? Жок, мындай эле кетет үйдүн арты менен, магазин аркасы менен. Фабрика өзүнүн территориясын жапкан да. Анан бизден кийинки здание жапкан. Сиздер күнөөңүздөр жок бу жерде? Жок, анан алар жапканда биздики моли эшик ачык болуп калган. Могу территорияны биз жөн эле кылып салып койгонбуз бу жерге эле. Могу темир эшикте эле. А так биз вообще Жок, темир эшиктен ар жака кирип кетет. Адамдар ал жака кирбейт, жолдон бияка өтөт да. Туура. Эми бул муну снос кылса анан ачып коебуз да, бул темир эшик биздики болгон эле кичинекей. Аны мыйзам чегинде макул. Мына жер жашылдандыруу деп турат да. Бияк остановочный могу жер нескиси. Биз болгон эле моуреки немен салганбыз да. Моуреки эмне эле брусчатканы эле. А так биздин өзүбүздүн позволять эткен эле жерибиз го дейм. 5 жылга жаңы эле. Конечно, бизге жаңы эле 5 жылга ижарада бул жер. Жок, бул турганына уже 30 жыл болду магазин турганына. Ижарадабы учурда? Иә. Ижарада турабы? Конечно. Документация боюнча бүт мыйзам чегинде коюлган, ашып кеткен эмес. Мыйзамда, жер кодексинде так көрсөтүлгөн да. Тротуарды ижарага берсе болот, бирок тротуар гана максатында пайдаланганга. Тротуарды ижарага берип, магазин куруп ал дегенге болбойт да мыйзам. Просто они дали временное использование деген. Мы просто сейчас обновили на 5 лет и все. Ким кылып берди муну? Биздин хозяйка өзү барып жазылат да, мэрияга барат го дейм. Бишкек мэриясынанбы? Бишкек мэрияга барат го. Она сказала, что обновила деп. Операция жатардын астында ошо документтердин баарын жазып атканда. Ал башка өлкөгө жазат келди да. Операцияны ошондо баарын жазадым деп келген да. А так бүт немени соблюдает она. Мэрия ал десе алып коет. Алба десе албай коет. Ну, уже сколько лет она здесь? 30 лет стоит. Мэрияга рахмат анда, ушунча эл соода кылып турсун деп ушул жерге соода түйүнүн да ачып берген турбайбы, тротуарды тосуп коюп. Почему? Бизден кийинки деле здание турбайбы. Ооба, наркы дагы чыгып кетиптир азыр. Карасаңыздар, бул жүрүңүздөр эми ошого баралы. Бул жакта автомойка деп турат. Мына тротуар менен бул жак жашылдандыруудун жери негизи. Бул жагынан келиңиздер мына. Магазин бул жактан бүтөт. Бүтүп туруп анан ушул жерден тротуар кайрадан кетиш керек экен эле. Мынакей бул воротаны временно поставила. Сиздерби? Бурун ачык болчу. Жок, бул биздин жагыбыздагы. Чтоб элдер нары өтүп өтпөсүн. Мунун артында дагы эми курулуш жүрүп тургу. Бул курулуш анда временно да. Бул капиталдык курулуш болуп атпайбы булар? Иә. Бул капиталдык курулуш болуп атпайбы? Жок, это все временный салынган. Жок, Под легкую конструкция салынган бүт баары тең. Жок, легкую конструкция мындай болбойт да. Ушундай эле. Почему? Бул просто салып койсо керек. Раньше жок болчу да, тиги здание. Бул жер мындайдан полностью ачык болчу. Бирок тротуарды тосуп койгонуңуз. Почему? Потому что Эжекеңизге айтып коюңуз, тротуарды ачсын, мындай жол тоскон болбойт. Все ачылат. Она об этом прекрасно знает. Бул боюнча биз бул боюнча Бишкек мэриясына дагы маселени коебуз. Мына бул жактан келесиздер, эми бул жактан чоң жолго чыгат. Мына эми мына буяк тартып койсоң, мына коляска сүйрөп, биздин кичинекейлерибизди ушулардын укугун жеген ким укук берди да? Мына кичинекей балдардын өтүп атканын караңыздар эми жолдон. Бул жерде таптакыр тротуар деген жашабай калыптыр эми. Жамгырда, кышында, баткакта не болот бул жер? Монтип балчык болот. Муну кескенге аргасызсың. Анткени бул жак автоунаа жолу. Баткактан кассаң, автоунаа сүзүп кетет. Автоунаадан кассаң, сен баткак кетесиң. Мынакей бул дагы өзүңүздөр көрүп тургандай эле тротуардын үстүндөгү имарат экен, автомойка экен. Мына бул жактагы өзүңүздөр көрүп тургандай май алмаштыруучу магазин экен. Бул жагы болсо автоунаа жуучу жай экен. Мына бул жактан кайра тротуарга түшөйүн десең, тротуар да жок бул жакта. Мынакей тротуар кайра тетиги жерден башталып атат. Ошол жерге чейин келет экен дагы, анан
монтип бул жака көп кабаттуу үй салып атышабы, тосмолор менен тосуп алышкан. Бул автоунаа жуучу жай өзүнүкүн ишин жүргүзүп атат. Бул жак сиздердикү? Assalomu alaykum. Sizden çalışsak şu? Atım Ulukbek. Sizdikичи? Ermek. Ermek mırda bu Otan alğansar bu yakты, bunday raktır olalı. Az bile oldu mu işte toplam? Ha, siz ijarada o. E'si kim verdi? Bayken. Қалайсың? Мақұл санда не? Бұл жақтағы ижарада екен. Biz bu mesele boyunca ошол Бишкек мэриясына маселени коебуз. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр 1-Май району тагыраагы Ташкент көчөсү экен бул көчөнүн турушу. Ал эми бул жагы жибек жолу. Өзүңүздөр көрүп турган айтылуу ушул Файза деген тамактануучу жер. Эми кезек дал ушул кафеге келип атат. Мына бул жер тротуар, кадимкидей мына көзүңүздөр көрүнүп турат, тротуар. Бирок тротуарды басып, андан сырткары бул жагына дагы чыгып кеткени көрүнүп атат. Азыр өздөрүнө дагы суроо салабыз. Жүрүңүздөр азыр ушул маселени көргөзөлү. Мынакей бул жерден кадимкидей эле тротуар менен келесиң дагы. Анан бул жерди сүзөсүң. Файзанын ичине кирип кетесиң мындайча айтканда. Бул жерден адам өтө албайт. Шаардыктар ушул жердеги жашоочулар автоунааны коюп коюшкан. Анан бул жакка өтөсүң машиналарды аралап. Бул жакка өтүп, бул жагы жибек жолу көчөсү. Бул жер тротуар келет дагы, мына жерден Файзанын бул эшигинен кирип кетесиң. Силер тротуар менен эгерде автоунаалар жок болсо, түз эле Файзага кирип кетесиң да, бу жактан келип артка бирок чыга албайсың. Тротуарды басып алгандыгы көрүнүп турат. Жүрүңүздөр эми. Азыр мынакей бул жерден буга ким уруксат берди, ким буну мындайча айтканда калкалап атат деген суроо пайда болуп атат. Мына бул жерде арык турат, өзүңүздөр көргөндөй. Мынакей арык. Арыктан кадимкиле бул жактан келген суу бул жактан өтүп кетиш керек. Кафенин ичине чыгып, кафе бул жактан жолго такалып калган да. Мына бул тарабы жол. Жолдон эле сразу кафе башталып кеткен. Анан кафенин астынан мондай жамгырдын суулары өтүп турат экен. Өзүңүздөр көргөндөй Файза кафесиндеги тротуарды басып алган жагдайды көрдүңүздөр. Эми бул тарабына өтө турган болсок, бул тарабын карасак атайын бирөөдүн короосу экен, үй экен бул жер. Эми могул электромамычасы илинген столбаларды караңыздар, түп-түз турат линия. Ошол эле учурда мына арыктар кеткен да. Бирок бүгүнкү күндө мына көргөнүңүздөрдөй бул дагы моунча жерге чыгып тосуп алган. Буга ким уруксат берди, ким ушуну көзөмөлдөш керек эле деген суроолор жаралат. Ошол эле учурда өзүңүздөр көргөндөй ушундай ижарага тротуарларды алып, анан капиталдык курулуш куруп, каалагандай өздөрүнүн ушундай максатына жеткенге шарт түзүлүп атат да. Андай боло турган болсо анда баары эле анда тротуарларды берсин, ижарага баары ушундай чыга берсин, баары ээлей берсин. Биз азыр ушул маселени Бишкек мэриясына суроо салабыз, ошондой эле кафенин кызматкерлерине, жетекчисинен сурайлы, эмне үчүн чыгып кетти? Тийиштүү же документтери барбы?
Администраторыңарды айтып қойсаңар. Атым Улукбек. Сайкал атыңыз, Бұл жақта сіз администратор. Қожайыны бар ма? Азыр жоқ. Қантип байланышабыз? Саат 10-дан 2-ге чейин келсеңер болот. Ерте менен бе? Ошол маалда болот. Мына жерде мына тротуарга чыгып кеткениңиздер, бул жакта ушул муниципалдык жерди басып алгандыгыңыздар көрүнүп атат да. Мыйзамдуубу? Негизи тротуар эмес, бул жак үй болчу. Жол анан үй сразу башталып кетеби? Бул жер дом болчу. Могул жер, могул. Качан сонда? Бурун. Ошол үйдүн ордуна эле, ошол хозяиндин үйү болчу. Ошол үйдүн ордуна эле бул жер салынган. Сиздердин хозяиниңиздер ушул жерде жашаганбы? Жол каяк болуп калат анда? Бул жак тротуар деген нерсе вообще жок болчу бул жерде. Бул жагы тротуар келип? Даже могул жерде дагы ошондой эме кылышкан да. Жок, тротуар тияктан келип бул жерге такалып кирип кетип атпайбы? Каяктан? Бияктан прямой тротуар келет атабы. Ооба. Бул жактанбы? Автомойкаданбы? Ооба. Көргүзөйм сизге. Мындайдан келет атабы тротуар. Тротуар мындай келет атат. Наверное, соответствующие документтер бар болуш керек бул жака. Көрсөтүп бере аласыздарбы? Жок, у меня доступа нету к этому. Жетекчиңизге айтып балким. О, хорошо. Канча Не сейчас. болот? Бүгүн вы требуете бүгүн? Ооба. Эртең менен саат 10-дан 2-ге чейин келиңиздер. Байланышып көрсөңүз балким келет? Нет, я не могу, к сожалению. Мына жакта арык өтүп атат. Арыктын үстүндө беле үй, Билбейт экен. Мына үй бар деп атасыз да, сиз бу жердечи. Үй бар деп атасыз. Ошол адам менен Оң карасаңыз, арык келип атат, тияктан өтүп. Эртең өзүңүз иштешиңиз. Рахмат. Мындан арык кетип атат, мына суу кетип атат. Кантип ушунун үстүндө үй болсун эже? Маке. Бул жерде үйдүн астынан ушундай арык өткөн экендигин айтсак, жетекчибиз жок деп кетти. Тротуарды курулуш куруп, капиталдык курулуш куруп же аны ар кайсы максатта пайдаланууга эч кимге укук бербейт. Андай боло турган болсо анда баары эле ушул тротуарларды басып алса, адамдар өтүүчү жерлерди басып алса анда каяка барабыз анда? Мына ушул маселе. Азыр бул жагынан аягын көрөлү жүрүңүздөр. Мына бул жерде абдан эл көп келет, бирок автоунаа тыгыны ошол эле учурда шаардыктардын ары бери өткөнүнө абдан тоскоолдук жаратылат да. Өзүңүздөр көрүп турган бул Файзанын тротуарды ээлеп тургандыгын өзүңүздөр көрүп тургандай бул жакта Файзанын тротуарга чыгып кеткендигин көрүүгө болот. Ошол эле учурда анын маңдайында Восточка деген дагы бир кафе. Бул жерден келесиңер, мына тротуардын орду бүгүнкү күндө парковкага айланган. Бул жерден келип, мынандай жеңил курулуштар менен тосуп тур. Бул жакка келесиң дагы. Бул жерде дарактан айланып өтүп, анан келесиң дагы тротуар менен келип, жанагы бул адамдын коросуна секирип кирип кетесиң, эгерде түзөтөм десең. Бул жерден кайра буруласың дагы, анан бул жакты көздөй жол аласың да. Жалпы жолунан эми ушундай бизде адат болду, ушундай оору болду. Тротуарларды басып, тротуарларды менчиктеп, тротуарларды бизнеске айлантканчы. Азгүлжө, саламатсызбы? Саламатсызбы. Денсаулыгыңыз жакшыбы? Жакшы. Сиздерге кайрадан келип калдык. Кош келиңиздер. Эми боюнча, тротуарлар боюнча бир суроолорубуз бар эле. Так. Ошол боюнча укук бузуу фактыларын каттоого алып, анан жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү ошонун башында вице-мэрлерге бул кабарды берип, колдон келсе ушул бузулган жерлерди барып жеринен көрүп, каттап, протокол түзүп, анан тийиштүү чараларды көрүп берсе деп атканбыз. Макул, сиздин кайрылууңуз сөзсүз түрдө биздин жетекчиликке жеткирилет. Буга чейин сиз биздин кызматтарга кайрылдыңыздар беле? Ошол жерлерди уруксат бергенге тиешеси бар кызматкерлерди аныктоо боюнча качан, ким уруксат берген боюнча маалыматтарды сурадыңыздар беле? Жок.
Анда азыр сиздер муниципалдык мүлүктү башкаруу боюнча департаментке кайрылсаңыздар болот. Мен азыр эле сиздерге телефон чалып берейин. Анан Биз кайрылуу келген жокпуз сиздерге. Биз укук бузган фактыны каттоого алып протокол түздүргөнү келдик. Түзүлдү беле? Жок да. Аны аныкташ керек да, туурабы? Ошол Ошон үчүн баягы качан, каерден уруксат бергени боюнча биздин ошол мүлктү контролдоо боюнча департаментке кайрылсаңыздар. Азыр мен байланыштырып берем. Калпери, Бегим айга айтып койчу, азыр департаментке журналисттер барат, Улукбек Карыбек уулу. Ошол жердеги тротуарлар боюнча, кайсы дарек боюнча экенин, кандай кайрылуусу бар экен, ошонун толугу менен каттап туруп, эгерде уруксат берилген документтери бар болсо же укугу документтери жок болсо, ошонун баардыгын толугу менен жардам берип коюшсунчу, Все, бара бериңиздер, Биз вице-мэрге бул боюнча көрүнүп кеткен. Алло. Жок, азыр вице-мэр выезде. Азыр жаңы эле дайындалды да, ошон үчүн ал азыр выезде. Ошондуктан азырынча сиздер биринчи кезекте баягы документтерин бар жогун бир сыйра текшерип коюш керек да. Ошон үчүн расмий түрдө ошол жака кайрылып Жок болуп болсо, биз менен барып жеринен көрүп, анан кийин уже аныктап баардыгын в рабочем порядке деп коет, иштиктүү форматта баардыгын алып барасыздар, макулбу? Макул, рахмат. Маалыматтар менен келсеңиз. Саңыз шашу. Маалыматтар менен, документтер менен кирет азаматтар, объектилердин. Тротуар маселеси менен келдик сиздерге. Файызда кафеси Тагыраагы Жибек жолу 155 дарегинде тротуарды ээлеп алган, жолду басып алган көрүнүштү көрүп келдик да. Анан ушул сиздерде ижарада турабы, турса кандай максатта турат деп сураган. Вот у нас бүт маалымат берет. Кандай айта бересиз сиздерден? Жетекчиңиз сизге сунуштар болот. Атыңыз Улукбек, көрөрмандар үчүн өзүңүздү тааныштырып коюңуз. Атым Мирлан, Бузурманкулов Мирлан. Башкы адис болом. Алдыгы сиздин маселеңиз боюнча схемасын көрсөтүп, мындай биз ошол нерсе менен келдик да, көрөрмандар дагы. Жүрүңүз. Анда чогуу эле барып. Сиз отурган жерге баралы. Болот экен анда сиз менен эле азыр. Бирок контроль бизде эмес да. Ошолорду мэрияга барсак, сиздерге табыштады, баарысын ошолор барсаңыз чечип берет деди да. Анан азыр биз берилген документти гана сизге ошону көрөлү. Ошону анан айтып беребиз. Анан жеринен чыгып башка управлениядан сиздер көзөмөлдөө бар да. Ошону чогуу чакырып туруп, чын эле сиздер берген жер турабы экен ошол жерде, же башка жака чыгып кетиптирби, же мыйзамдуу эле отурабы экен деген нерселерди айтып берсеңиздер деп атабыз. 12 октябрда 2009 жылы 559 токтом менен Бишкек шаарынын мэриясынын Файза кафесинин сода залын жеңил конструкцияда кеңейтүү үчүн жер участогу ижара шартында 5 жылдык мөөнөткө убактылуу пайдаланууга берилген. Ушул жерден тартап кетели. Жеңил конструкция менен кайсы жерди бердиңиздер? Максат багыты кандай жерди бердиңиздер? Багыты кафенин сода залын кеңейтүү үчүн. Жок, ал эми кафеге тийиштүү, мен жерге тийиштүү суроону берип атам. Жок. Жердин максаттык багыты каякта, кимге караштуу жер? Жер бизге караштуу. Кайсы багытта? Тротуарбы, жашылдандыруубу? Жок, жашылдандыруу эмес, кафеге берилген. Кафени кеңейтүү үчүн берилген. Под расширение кафе. Схемасы кандай болуп калат? Табышалиева, Бол Жибек жолу. Могул жерде берилген. Булардын парковкасы кайер болуп калат? Булардын парковкасы көрүнгөн эмес, бул жакта көрсөткөн эмес парковканы. Мына. Бул азыркы турган кафе, мына существующий кафе. Бул существующий кафе. Земельный участок право частной собственности дейт. Бул частный собственностьтун ичкен жарымы. Кайер? Мына, бул турган. Мына. Берилген жери бул жер. Под расширение торгового зала. Могу жер берилет. Залын кеңейтүү үчүн ушундай берилген. Бул жердин тротуар каякта? Бул жерде буягы тротуар болуп келип, могу жерден кафе башталып кетип атат. Бул жерге чейин тротуар болуп келип атат. Тротуарды бердиңиздерби ошондо? Ижарага.
Тротуарды берген эмеспиз да. Кафеге берип атпайлыбы? Кафени Тротуар чоңойтуу үчүн берилип атат. Тротуар каякта ушул көчөдөгү? Табышалиев көчөсүндөгү тротуар каякта? Тротуарды мен билбейм, мен көзөмөлдөйм да. Жок. Ал эми схеманы чийген ошолор бизге маселе биз берилген убактылуу гана пайдаланууга берилет. Заключенияны жол кайер болуп атат ошондо? Мына жол, ушул. Жол. Жолдун мына тротуар турбайбы бул тротуарда? Андан кийин жол. Тротуар эмес бул жер. Бул жер жол башталып атат. Могу жерге чейин бурч неге? Бул жер кимдики? Бул жерде мындай бөлүнүп чыгып турган жер. Могу жерди го ижарага берипсиздер. Бул жерчи? Бош, бул жер бош. Бүгүнкү күндө бошпу жер? Ооба. Акыркы жолу качан көрдүңүз? Мен документке ылайык сөйлөп атам да. Түшүндүк, анда жеринен барып көрүп бере аласыздар азыр, э? Көрүп бере алабыз. Кечээги ушул тротуар маселесине байланышкан Файза кафесине келдик. Азыр тийиштүү кызматкерлер келди, чогуу азыр маалымат ала алдык. Барыңыздар келип бүттүңүздөр, э? Ооба, келдик. Көрөрмандарыбыз үчүн дагы бир белгилеп кетели. Сиз муниципалдык мүлктү башкаруу боюнча департаментинин баш катчысы болом. 1-Май районунун башкы архитектору. Транспорт өнүктүрүү бөлүмүнүн жетектөөчү адиси. Бияк басма сөз кызматынан. Биздин суроолорубуз түшүнүктүү эле сиздерге? Түшүнүктүү эле. Кайсынан баштайбыз? Кайсынан баштайлы? Сизге айтып бергендей эле. Бул жер тротуарбы? Тротуар боюнча тротуар айтпайбы? Дорожный. Эми тротуар жолдун бер жак четине караган 1,5 метр. Өзүңөр көрүп тургандай, ал унаа токтотуучу жай болуп бүгүнкү күндө колдонууда да. Ал эми тротуар барып такалып калган здание боюнча бул жактын өкүлү айтып берсин. Ким? Мен айтып берейин ал боюнча. Жүрүңүздөр, жерине эле баралы ошол жерге эле. Мына жер өзү тротуарбы? Тротуар болуп каралыптыр, архитектурада? Калган эмес. Бизде деген бул боюнча документ жок. Нормалар боюнча жолдун бир жак бетине 1,5 метр тротуар болуш керек. Бүгүнкү күндө эч кандай уруксат жок. Жок, тротуар архитектура мына архитектурадан сурабайлыбы? Архитектура бекитип бергенсиздерби тротуарды? Жок, бердин жолу разработка болгон эмес. Документациясы разработка болгон эмес жана тротуарды разработка болгон эмес. Бирок негизи жалпы генплан боюнча алганда бул жак жол болот, жолдун эки чети тротуар болуш керек. Ошондо тротуар. Азыр тротуар бар бекен? Азыр тротуар бүгүнкү күндө жок. Тротуар жок. Бүгүнкү күндө жок. Автотоктоочу айынчачы? Жок. Ал дагы жок. Ал дагы жок. Бул жагы пайдаланууга берилген эмес. Бул жагы залды кеңейтүү үчүн берилген. Жок, нар жагында парковка турбайбы, ал кайсы? Ал өзүнүн жери, жеке менчик жери. Парковка каралган эмес. Каралган эмес, берилген. Тротуар жок учурда. Тротуар учурда жок. Муну здание мыйзамдуу экен? Бул здание мыйзамсыз. Бул здание мыйзамсыз. Бул здание мыйзамсыз. Өз учурунда Бишкек шаарынын 1997-жылы 28 августунда 42 токтом менен берилген экен. Умаров жараныбызга ошол боюнча бул каттоодон өтпөй калган экен. Бул курулуш капиталдык курулушпу азыр? Капиталдык курулуш. Мыйзамсыз болгондугу бир, экинчиси капиталдык курулуш кылгандыгы эки. Туура. Тротуарды элеп алганы 3. Тротуарды элеп алгандыгы 3, аталган бул кире бериш топтогу мыйзамсыз, ал менен 4. 4. Мыйзам бузуу фактысы аныкталып атат берден, э? Жетекчилигине кабар берип азыр чакырсаңыздар болобу? Азыр биздин өкүлүбүз кетти, жана УКЗ деген бар, управление по контролю землепользования. Ал дагы келди. Ошол карайт да, териштирет ушул самовольный строительство, мыйзам, согласованный проект. Муниципалдык мүлктү башкаруу мекемеси өз кезегинде аныктап бердиңиз, ижарага бул жер берилген эмес. Ооба. Биз аталган бул жер. Мына жер эми карасаңыздар кантип болот? Адамдар кантип өтөт, машина кантип өтөт? Бул жерде УПСМге эле кайрылбасак, машиналарды алгыла жана знак коюп берсин. Коопсуздукка таасир этеби бул жер? Таасир этет. УПСМ жооп берсин да. Жок, мына сиздер эми. Бирок коопсуздукка таасир этет, таасир этет. Анда УКЗны сурайлам да. Азыр чыксын, азыр администрациясына кирип кетти. Болгон документтерин алып чыкты эле. Биякында көрүп көрөлү. Бул жагычы, бул жагы кандай чыгып кетти?
Мына бул жактан келесиздер. Бул жер дагы ошондой да мына. Бул тарабы дагы чыгып кеткени көрүнүп атат. Бул жагы дагы мына тротуар жок бул жакта. Легкий конструкция менен тосуп алыптыр бул жакты. Бүгүнкү күндөчү азыр биз му Файзанын документтерин көтөрүп Сиз айткандай бул маселе эмес болчу. Эгерде болгондо бул жерде биз көтөрүп келет. Бул жакты кандай кыласыздар эми? Бул жактын архивин көтөрүп көрөлү, кошумча маалымат кылып айтып беребиз. Или болсо дагы бир тротуар жок да, чынбы? Жок, бул жерде тротуар жок. Бирок биз билбейбиз азыр кандай документтер бар экен бүгүнкү күндөчү. Ошол маселе. Азыр биз буга дагы толук айтып беребиз. буга дагы чара көрүп бериңиздер. Мына бул жакка келбей эле коелу, бирок сиздер өзүңүздөр мына 1-май районунун архитектурасы, муниципалдык мүлктү башкаруу мекемеси. Жок, биринчи биз карайлы, тротуар каралганбы, каралган эмеспи? Негизи каралыш керек да бул жерде. Каралыш керек. Ошону тактайлы биринчи. Анан ошону мүмкүн эмес да каралбашы. Мүмкүн эмес. Болду да. Эми бул курулушту көрүп турбайсызбы? Мына столбаларды кырсаңыздар мына. Ооба. Ошону айтып атам да, Кечээ бизге бул жактын администрациясынан чыгып айтышты. Бул жер үйүбүз болчу деп атат. Анан кантип үйүңөр болот тиги жер? Арык болуп атса. Эмне арыктын үйүнө үй салдыңар беле дегенде жок, үй эмес, бул жер 97-жылы мен сизге белгилеп кетейин дагы. 97-жылы бул жер берилген экен. Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан берилген, бирок булар өз учурунда эмнеге берген? Менчикеби? Жок. Ижарага. Убактылууга. Ижарага бергенде дагы монда капиталдык курулуш кылганга болбойт да. Курулууга болбойт мына ушул жерин. Мына так жазылып турат, мынаны тартып койсоңуздар мына. Бүгүн жолду дагы, тротуарды дагы мына ушул тарабы басып турат. Маке, УКЗ өкүлү. Аты жөнүңүз ким? Кысманов Бактыбек. Бишкек шаарынын жер пайдалануу жана контролдоо башкармалыгынын адиси болом. Бияктагы суроо боюнча ошол могул жердин кошумчасы эме болгон, арендада турат. Биз убагында арендада жеринде карап, аренда кандай башында архитектурада даярдап берсе, канчалык жер буларга кошумча болуш керек экен. Ошонусу курулуш иш жүзүндө да ошондой экен деп туруп маалыматын жөнөткөнбүз. Анын арендасын улантуу боюнча уже жер комиссиянын чечими. Жок, бул жерде сиздер көзөмөлдөөчү мекеме сиздерсиздер. Түздөн түз сиздер чара көрүшүңүздөр керек. Чынбы? Муну мыйзамдуу экен? Бул жерге мына өзүнүн документи бар экен. Биз ошол убагында карап чыкканбыз. Жана бияктан Адел аренданын өкүлүндө азыр эмеси кагаздар бар экен. Бул жерге дагы өзүнүн көйлүгү бар экен. Мындай айтканда толук мыйзамсыз деп айткандан мен айта албайм. Бул жердин да өзүнүн көйлүгү бар. Убагында токтом менен берилип турган жердин бар экен. Мына ушундай сиздерге окшогон кызматкерлер бүгүнкү күндө ушундай тротуарларды басканга жол ачып атасыздар да? Жок, тротуарды сиз кантип айтасыз? Мына капиталдык курулушту, мына жерде азыр тротуардын үстүндө турганды мыйзамдуу деп айтып атасыз сиз ушул жерде. Кантип айтып атасыз ушуну? Мына мекемелериңиз баарысы тастыктап берип атат. Бияктан эгер тротуар өзү жол боюнча шаардык ген планы боюнча тротуарлар болуп, ошол жердин үстүндө курулуп калса, анда биз ал жагында тиешелүү чара көрмөкпүз. Жолдун четине тротуар керекпи? Болуш керекпи? Ал тротуар кайсы жерге кандай курулат экенин мен ал нормаларды мен айта албайм. Аны мындай архитектура айтып берип атпайбы? Бул жак баарысы айтып берет, тастыктап кагазы менен көрсөтүп берди. Мына бул жер бизде ижарада алынган эмес, мурда алынган, бирок азыр уланткан эмес. Ошол эле учурда капиталдык курулушка уруксат алган эмес деп атат. Сиз эмнеге таянып мындай ичине кирип чыккандан кийин башкача? Жок, мен ичине кирип азыр администратордон сурадым. Ээлери барбы? Өзүңөрдүн документтериңер барбы? Алып чыгып көрсөтүп бериңиз десем, азыр ээлерибиз жок. Биз документтерди карап билели деп ошолорду күттүм. Анан ээлери да келген жок, документин администратор таба албай койду. Эмнеге сиздерди элдер чакырып, эл ушундай нерселерди эме кылат? Эл айтыш керек сиздерге. Эмне үчүн өзүңүз келип, мына түздөн түз ушул жакты канча кызматтарды бүгүн колун кармап атасыздар. Тактап, аныктап, мына ушундай коопсуздукка маанилүү маселелерди карабайсыздар. Биз баардык учурда эле бүт барыгына үлгүргөнгө жетишкенге мүмкүнчүлүгүбүз жок да. 97-жылдан бери ушул жер турат экен. Эч ким үлгүрбөй атат ошого. 97ден мурункулар, СССР малыктары бертен турат жерлерчи. Мынакей бул жерге иш жүзүндө тротуардын куруусу кандай болот? Ал боюнча негизинен акимият
тараптан Сиздин функцияңызды айтып бериңизчи бизге. Биздин функциябыз ошол муниципалдык жердеги арендага берилген жерлердин туура колдонулушун и жанакы өз билемдик менен муниципалдык жерди басып алган учур аныкталган болсо. Аныкталдыбы, аныкталбады бул жер? Жок, мен аны аныкталды деп азыр мен айта албайм. Мынакей. Думиден келсеңиз мына. Архитектура. Бул кызматкериңиздер эмне болду? Жок, күбөлүгү болуп атат. Жерде күбөлүк бар. Убагында токтом чыккан. Жок, ошону мен айтып кетпедимби сизге? Өз учурунда катталбай калган бул. 97-жылы мына, 97-жыл 28 августунда 42 В номери менен Токтом Бишкек шаарынын токтому чыккан. Убактылуу пайдаланууга. Канча жылга? Жылы жазылбаптыр бул жерде, окуп көрсөңүз болот. Мөөнөтү көрсөтүлгөн эмес. Анан өз учурунда көөлүк алган, бирок биздин ижарачылар базасында бүгүнкү күндө жок. Бүгүн мыйзамдуу деп таанысак болобу? Жок, бул эмне айтып атасыз? Өзүнүн право пользования, пайдалануу укугу. Пайдаланган укугу убагында берилген. Жок, бүгүн мыйзамдуу деп таанысак болобу ушуну? Ал жагын мен мыйзамдуу деп айта албайм азыр. Бирок убагында жер берилген, мен ошону айтам. Жок, мен убагында берилди деген суроону берген жокпуз. Убагында берилген. Учурда турат, но капиталдык курулушту куруп тур, тротуарды ээлеп турат. Ушуну сурап атабыз. Же коопсуздук бар бир сиздерге? Жок, коопсуздук бизге бар бир эмес. Же Бишкек шаарында мындай тандалма саясат жүргүзөсүңөрбү? Кимдир бирөөнүкүн снос кылганга, кимдир бирөөнүкүн же мындай карап, администратор менен жолугуп чыгып мындай сылык, сыпайы. Биз көрдүк аны. Мынаки, мен келсем, мынаки, кандайчы? Алып түшүндүрүп кетейин. Комиссия уже карап атыптыр. Мен кичине кечигип келдим. Келсем, мынаки биз сыра. Жок, биз сизге так эле суроо берип атабыз. Мунуну эмне кыласыздар? Жетишиңиздер өтпөйбү буга? Эми ал бүт баары тең мыйзам чегинде болот. Мыйзам чегинде мыйзам көрүнүп турат бул жакта. Систематта турат. Мен биякта мындай айтканда жөнөкөй эле адисмин. Момундай мынчалык чоң капиталдык курулуштарды эмес, жөнөкөй рекламаларды жолду көчөдөн бусканга мен жеке чечим кабыл албайм. Жок, сиз эми сиздин чечимиңиз эмес, мекеменин чечимин айтып атабыз. Мекеменин чечимин мен мекеменин башчысы кабыл алат да. Мен кантип анчалык чоң чечимдерим бар тең сизге айта алам. Түшүнүп атам мен сизди. Мен сизге кабыл ал, сен буз деген жокпуз да. Биз мекеме муну не кылат деп атабыз. Мекеменин жетекчиси мекеме бар тең, алардын бар тең же биздин кандай десем жанакы пресс-секретарь аркылуу же биздин башчыдан түз чечимдерди ошолорду сиз эмне деп барасыз? Эмнени чечесиздер? Неге келдиңиз анда сиз чечпесеңиз? Бизге кайрылуу болду, ушундай маселе болуп атат. Бияка келип, өзүңүздүн кандай маалыматыңыз бар, ошону бөлүп таныштырып бериңиз дегенден. Тротуар ижарага, тротуарды бергенге болобу? Ижарага. Жашылдандыруу жана көрктөндүрүү үчүн эле берди. Бул жер тротуарды азыр эмне максатта бердиңиздер? Тротуар берилген эмес. Бул жерде мындай болуп атат да. Бул жерде тротуарга каралган жерди тротуар деп негизи нормалар боюнча тротуар болуш керек. Бирок бүгүнкү күндө тротуарга же жолго курууга мындай документтер берилген эмес да. Бул жол тротуар менен советтер Ал кимдин иши? Ал кимдин иши болгондо деген, мисалы үчүн айтып атпайбызбы, ошо бизде деген жол жасалаардын алдында, эгерде жол реконструкция болсо же реабилитация болсо, кайра куруу болсо, биз ошол жолдун деген ченемдик актылар менен нормаларга тактап эки четинен тротуар каралат да. Мен сиздерге ченемдик актылар боюнча жолдун эки четинде тротуар болуш керекпи деген сурооңузга болуш керек деп жооп берип атам. Бүгүнкү күндө бул жерде мыйзамсыз тротуар келип такалып калгандыгы боюнча бул жакка түшүндүрүп айт. Эмне болот эми? Максаттык багытынан өзгөрбөш керек да. Тротуарды тротуар максатында гана пайдаланат. Ижарага берсеңиздер, түшүнбү? Туура. Бирок тротуарды капиталдык курулуш кылып, анан чоңойтуп бизнеске пайдаланып кетсе, анда Бишкекте кандай болуп калат анда саясат? Баары эле ээлеп алса, басып алса жерлерди, анда тротуарларга бизнес ачып койсо эмне кылабыз? Чара көрүлөт, эси эме мыйзамсыз боло турган болсо чара көрүлөт. Мыйзамсыз экени аныкталып атпайбы? Эми чара көрөбүз сразу. УКЗ тарапы менен эле экотехинспекция. Жок, УКЗ чара колдонот, бирок сиздердин колуңуздарда факт турат. Каттоо кагазы бар деп. Каттоо кагазы. Бирок бүгүнкү күндө мондай курулушка эч кандай уруксат бербепсиңер архитектура мына силер. Бирок мисалы бизде надзор жок. Келип биз карап чыга албайбыз. Сиздер карай албайсыздар, бирок сиздердин колуңуздарда документ жок. Мына.
Сіздерге қандай факты керек тағы? Бизде колунда Чара көрүүчү бир гана сиздер. Чаралардын баары тең мунун өзүнүн эмеси процедурасы бар. Ошол процедурасы менен биздин башчылар менен чогуу мыйзам чегинде чечебиз. Орунтаев мырза кетип калып кеткендиги билингендей болуп атат мындай. Ыкчам эле чара көрүлчү эле да мэрия мындай. Эми ал жактарын баары тең мен сизге комментарий бере албайм да. Мен процедурасын айтып бериңизчи мейли анда. Процедура боюнча эгер билинген учур болсо, азыр билдиңизби мына? Архитектура жаныңызда турат, айтып берип атат. Бизден албады деп. Сиз түшүнсөңүз айтып атат. Биз берген жокпуз бул жерде. Сиз түшүнсөңүз, бул жакта мынакей убагында тиги токтомдо көөлүктөр катталган болот атпайбы? Ошол кезде ошонун баары тең күчүндө болчу да. Бизде мун деген юристтер менен дагы такташыбыз керек. Мыйзам чегинен эмеде эле мындай айтканда элге жол керек деп туруп эле бирөөнүн мүлкүн талкалап салганда дагы ал мыйзамсыз болуп калат. Эл айланып жүрө берсинби тегеренип жол издеп? Жол издегенде бияктан тротуар бүгүнкү күндө атайы шаар тараптан тротуар жолдун эки жагында тең курулбаганын көрүп атпайсызбы? Аркы Турузбек тарабында или Манас тарабында курулган. Ал курулганда бүт баары тең ошонун баары тең комиссионно акимият менен архитектура менен биргеликте чечилет, анын бюджети бекитилет, анан ошондон кийин бөлүнөт, курулат. Бүгүнкү күндө антип бул жакта антип иштер жүргөн эмес. Балким менде маалымат жок, бирок акимият тараптан ошол тротуар куруу боюнча иш-чаралар даярдап атканды. Акимияттан жок. Мен мисал катары айтып атам да, иштин жалпы жүрүүсүчү. Бизди акимият ар дайым чакырат. Могул жакта да курган атабыз. Силер бизге могул курулуштарды бошотуп бергиле деп тур. Ошондой учурларда биз келебиз, аныктайбыз. Курулушка жатабы жатпайбы? Бул эме жеңил курулуштан беле? Ооба, жеңил жок, могул турулушу капиталдык курулушпу? Эми ал капиталдык курулушту меникин мындайды ким аныктайт да? Азыркы орусча кыскартылганы ГУАС дейт, мурунку техинспекциячы. Ошолордун өкүлдөрү келип, ошолорду аныктап чечим чыгарбаса, биздин кароо только эме боюнча керек. Жер боюнча. Жер муниципалдыкпы, же эме менчикпи? Ошол боюнча эле. Мен сиздин толук сурооңуздун баарын тең жооп бергенге анчалык техникалык билимим дагы жок, компетенциям да анчалык уруксат бербейт. Сиз жаш экенсиз мындай. Билишиңиз керек да бирок. Мен билгенде мен өзүмдүн жумушумду билишим керек, өзүмдүн жумушум боюнча жооп беришим керек. Мен өзүм жумушум боюнча мен ошол өзүм мен бизде мынтип атат. Жер пайдалануу башкармалыгы деп атат да. Жердин колдонуусу боюнча эле контроль алып барабыз. Болду. Мынакей биз жердин контролдосу биягы болсо аренда болот, биягы болсо жанагы анда сизде бүгүн ыйгарым укук барбы протокол түзгөнгө? Бар. Биз сизге азыр ушул жерден протокол түзүңүз. Мына жерди сизге кабар берип атабыз. Бул жак тастыктап айтып берип атат, архитектурадан уруксат алган эмес деп атат. Бул жак айтып атат, биз ижарага берген эмеспиз деп атат. Ошонун негизинде ошону негиз кылыңыз дагы сиз протокол түзүңүз азыр. Биз күтүп туралы. Ошо протоколдун негизинде жетекчиңизге алып барасыз. Мына урматтуу жетекчи, мен протокол түзүп келдим. Могу жерде мондай жагдай аныкталды деп. Күтүп атабыз. Протокол түзүп бериңиз, өтүнүч. Мен де протокол түскөндөчү эме деп түзөм да, мыйзамсыз деп турупчу. Мыйзамсыздыгын аныкталганчы. Мен биякты толук мыйзамсыз деп азыр айта албайм сизге. Туура түшүнүңүз. Кайсы учурда мыйзам? Эгерде мынакей могул азыр мынакей Думин өкүлү көрсөткөндөй токтом менен көөлүгү жок болсо, анда сразу эле ошол жерден түзүп, андан кийин буга эстин атына эскертүү кагазын берип, мөөнөтүн көрсөтүп, мончалык мөөнөттүн ичинде муниципалдык жерди бошотуп бергиле деп туруп убакыт бермекпиз. Ошол убакыттын ичинде аткарбаса, азыр сиз ушул жерден протокол түзбөсөңүз, биз 102 кызматын чакырып, сиздин кызмат абалыңыздан кыянаттык менен пайдалануу фактыларын негиздеме кылып туруп, азыр сизге арыз жазабыз анда. Анткени сизге мына факт алдыңызда ижарага албагандыгын аныктап айтып берип атат. Думи архитектура эч кандай чечимдерди кабыл албадык деп көзүңүзгө айтып берип атат. Ал дагы сизге негиз болбосо, анда сизди кызматкердин иштеши ал жакта туура эмес болуп калат го мэрияда. Сизге фактыны берип атпайбызбы? Мына азыр мынакей айткандай могул иштерди актаган боюнча акт түзөлүп, анан кийин
могу иштин жыйынтыгы боюнча түзүңүз макул. Сиз катташыңыз керек да, бир жерде иш могу жерде мондай аныкталып атат, мыйзам бузуу аныкталып атат дегенди алып келип көрсөтүп берсек, сиз аныкташыңыз керек. Ошонун баары мынакей. Каттап алышыңыз керек. Ошол акт түзүп, ошол биз азыркы болгон жагдайдын баарын актыга түшүрөлү. Урматтуу көрөрмандар, мына өзүңүздөр көп болгондой кечээ биз тартып ушул жерде көргөнбүз. Бүгүн шаар мэриясынан тактадык. Адистери келди. Мына бул жерде эки машина өтүүчү жол, бирок кыскарып, булар буяка чыккан, булар буяка чыгып, мындай жолду бүгүнкү күндө бир эле автоунаа өткөнгө шарт түзүлүп калган. Ошол эле учурда жөө адамдар өткөнгө мындай шарт жок. Ар бир машинанын артына кыпчылып, мындай коопсуздукка абдан орчундуу көйгөй жаратат да. Байкабай кичинекей балдарды, кары картаңдарды тебелеп кетсе кандай болот? Ага ким жооп берет? Ошон үчүн мына бүгүнкү күндө азыр бул жерден келип, тротуар келип туруп, муну жерге такалат, мунун баарысын бүгүнкү муну чыгып турган жерди мыйзамсыз деп жергиликтүү бийлик тастыктап айтып берди. Ошол эле учурда бул дагы курулуш мыйзамсыз чыгып кеткендигин айтып атат. Бул жерге чейин гана жеңил типте ижарага бергенбиз деп атат, тетиги жерге чейин. Основной өздөрүнүн чек-арасына чейин. Мына тротуар жок. Тротуар келип бул файзага кирип кетет. Анан парковка жөнүндө сөз кылып болбойт. Машиналар моментип ар кандай турат. Сиздерге да көрсөтөбүз. Мына окуп берип койбойсузбу мындай сыртыңыздан эле бияктан? Кимиңиздер? Батырага окуп бериңиз. Бишкек шаарынын Жибек жолу 555 дарегине чыгып, жеринде Файза кафеси жайгашкан. Аталган кафенин түштүк чыгыш жагында кошумча курулуш курулган. Курулуштун астындагы жерге Бишкек шаар мэриясынын номер 429 номери менен 1997 жыл 27 августунда аянты 0,03 га кафеге жайкы аянты үчүн убактылуу пайдаланууга берилген. Ошондой эле жерди убактылуу пайдаланууга укук берүүчү куөлүгү дагы катталган, номери А014840 А Умаровго. Бирок бүгүнкү күндө аталган жер участогу муниципалдык мүлктү башкаруу боюнча департамент ижарачылар реестринде жок экендиги аныкталды. Жана ошондой эле Бишкек шаарынын токтому менен номер 559 2009 жылдын 12 октябрында Файза кафесине аянты 0,02 га кафенин соода залын жеңил конструкциядан кеңейтүү үчүн ижара шартында 5 жылдык мөөнөткө убактылуу пайдаланууга берилген. Азыркы мөөнөтү бүткөн убактысы 2020 жылдын 2-июлунда бүткөн. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын жер берүү комиссиясынын карамагында каралууда. Архитектуралык талаптарга жооп бербейт атпайбы? Жазылбай атпайбы архитектура? Основной биз деген жер боюнча жаздык, анан архитектуралык талаптар боюнча курулуш боюнча эки техинспекцияны чыгарып кийинки комиссия эметеле түзөлдү атпайбы? Ооба. Азыр уже жерди аныктадык да, уже курулуш деле уже бул жерде негизги эмес. Жер эки техинспекция менен кадастрдын өкүлдөрү келишти. Мынакей урматтуу көрөрмандар, азыр өзүңүздөр көргөндөй ушу Бишкек шаарынын муниципалдык мүлктү башкаруу мекемеси, ошол эле учурда архитектурасы, ошол эле учурда көзөмөлдөө кызматы муниципалдык жерлерде акт түздү, актка кол коюп атышат. Аныкталды, бүгүнкү күндө тротуарды басып алгандыгы тууралуу. Эми буга тийиштүү жетекчилери менен чогуу алдыдагы процедураларды баштайт экен. Жолду ачуу маселелери башталып атат. Макул, жакшы барлар. Урматтуу көрөрмандар, бүгүнкү чыгарылышыбызды биз ушун менен жыйынтыктайбыз. Анткени кеч да кирип кетти. Ошол эле учурдагы жанагы Уркия Салиева көчөсүндө жайгашкан Свердлов районундагы, Ленин районундагы жогорудагы магазиндер, тротуарларды ээлеп алган. Анын баарысын кийинки этаптагы берүүлөрүбүздө улантабыз. Биздин баракчаларга жазылганды, пикир жазып бөлүшкөндү унутпаңыздар. Ал эми
Бул мыйзамсыз турган Фаизанын өзүм билем өтүгүмдү төргелем саясаты буюрса чекит коюлмайынча биз дагы жагдайды чагылдырып турабыз.